эми кимдин муундары ооругандар, позвоночный грыжалары бар, позвоночный протрузиясы барлар, женский жактан жабыр тарткандар, төрөй албай жүргөндөр, кожный заболевания менен ооругандар, псориаз, там экзема, дерматит, все кожные заболевания. Барам дегендер, пожалуйста, колуңарды көтөргүлө. Мисалы үчүн 28-нен 11-июлга чейин, 28-июндан 11-июлга чейин авторский тур кетет. Ошого успеть этсеңер успеть этип калдыңар, успеть этпесеңер калып калдыңар дегендей кеп. Мен сонун жаңылыгым бар. Азербайжанга былтыр буту колум аябай ооруп, зыркырап, костный суставтардын бардыгы ооруган үчүн бардык жерге бардым. Биздин Кыргызстандын кайсы жерде жакшы болот деген бүт минеральный сууларына, Жыргаланга 2 жолу бардым, Мылайына, бүт бардыгысына, Ысык Атага бардым. Эчтеге жардам берген жок. Себеби дегенде мен мурда Союз убагында Сибирде 28 жыл болгомда, ошол жердеги сууктар өткөн окшойт, сөөктөрдүн чучугуна. Ушунчалык тиземен бутумдун башына чейин, колумдун немесине чыкканынан пальцыларыма чейин ушундай зыркыратып, мустап түнчүн муундар. Тимеле ушунчалык ооругандан эмне кыларын билбей издендим да. Изденгенден ошо Нафталан чыкты. Нафталан жөнүндө жакшы уктум. Азербайжан өлкөсүндө Нафталан деген шаар бар экен. Шаар. Ошол Нафталан только Нафталанда чыгат экен. Нафталан это мазут. Это очищенный нефть деп айтышты да, очищенный нефть депчи. Ошо Нафталан, аны деген бир немецкий окумуштуу мурунку убактарда канчанчы жылдары эме ошону көрүп, ошол жерге келсе бардыгысы бир чоң төөнү бир яма казып, бир мазуттун ичине эле баткакка салгандай салып коюштур. Анан элдин баары эле буттарын салып, ар кайсы бардыгысы мондай яма кылып эле буттарын салып отурушат дейт. Ошо немет сураптыр, эмнеге силер минте отурасыңар? Мындай дегенсе, ушул бут ооруну айыктырат, ушул ылай сыяктуу ошо очищенный нефть. Ал убакта может не очищенный был, может быть. Анан кийин ошо төө жакшы болуп кетиптир. Бутунан баспай калган төө экен. Ошол өз көзү менен көргөндөн кийин анан ошодон алып, несколько контейнер эмелерине куюп алып туруп, анан Германияга барып изилдеп чыгыптыр. Өзү окумуштуу экен. Анан составындагы эмелердин бардыгысын эметкенде, анан ошо Нафталан очищенный видден анан ар кандай маздарды, ар кандай очищенный бутылкадагы эме жидкий эмелердин баарын чыгарып сата баштаптыр элдергечи. Ошонун жакшы болуп кеткенин уже ишенип, анан кийин ошондо бүт дүйнө жүзүнө белгилүү болуп, жана Нафталан деген санаторияда ошоктан чыгыптыр да. Анан кийин мен Нафта деген санаториясында болдум. Ага чейин мен 2 ай изучать эттим да, барардын астында. Бүт менеджерин таап, сүйлөшүп, антиминтип жөн эле бара бербей дечи. Анан кийин өзүм ишенгенде, себеби дегенде мен медицинский образованием бар да, 4 курса деген дейчи. Анан өзүм уже ишенгенде, негедир ишеним чоң болду ошо Нафталанга. Анан ошол жака учуп бардым. Нафталан деген өзү май сыяктуу болот. Май сыяктуу болот, коричневого шоколадного цвета. Тим эле моундай жидкость. Ошо Нафталандан жанагындай эме менен специальный оборудование менен ошо жерге ванналар, аппак ванналар, ошого өзү агып кирет экен. Ошону эми жасап койгон да, автоматически кирет экен. Полный ваннага жаткызды. Ал жерден барганда эме кылат экен, чекап өткөзүшөт экен да. Алар өздөрү бүт текшерет экен организмди. Сен кандай ооруң бар экен бир пастын ортосуна чыгарып берет экен. Молодцы вообще. Ал жагынан ушунчалык аябай өнүгүшүптүр буларчы. Анан кийин кээ бирки адамдарга болбойт экен чындыгында. Онкологический заболеванияны албайт экен алар. Давлениеси высокийлерди албайт экен. Жүрөк оорулар стадиясына карата да, катуу эме стадиясы чоң жүрөк ооруларды албайт экен. Бирок ал жерде бүт костный сустав, позвоночная грыжа, даже ревматоидный полиартрит деген оору, вообще айыкпай турган оору бул деген ревматоидный полиартриттин аяктырды деген мен уккан эмесмин. Ал деген жана костылардын баары шишип чыгып минтип калат го, томпоюп бияктын баары. Ошондой оору менен ооруган Россиядан келген бир аялды көрдүм. 3-жылы келип аттыр. Ушунчалык мактады. Ушунчалык мен ушул жерге келген. Дүйнө жүзүнүн баарын кыдырдым дейт. Зажиточный адам экен. Аял көөсү менен келиптир. Азыр 3-жылы келип атабыз. Ушундай жыргап калдым дейт. Баягы оору кетти дейт. 1-жылы келгенимде дейт,
эме болгон дейт. 2 айга чейин ооруган дейт. Анан күйөөм айттым дейт. Бул деле эрунду окшойт. Барбаган жерибиз, баспаган тобубуз калган жок. Бул деле эрунду. Жаңы жылдын астында эле буту колум эчтеке оорубай калыптыр дейт. Анан айттым дейт күйөөмө, эчтеке ооруган жок. Не может быть? Экөөбүз аңдып калдык дейт. Качан ооруйт депчи. Ооруган жок дейт. Жарым жылга чейин вообще ооруган жок дейт. Анан кийин жарым жылдан кичине ооруй баштаганда кайра келди. Ошондо 3-чү жолу келиптир. Анан мен бардым ошо жерге барып, мен Кудайга шүгүр баары таза экен, анан полный ванна деди. Суюктук бул деген, суюктук. Бирок мага мынтип это нефть, очищенный нефть дешти. Ошондо өзү аябай коюу, коричневого цвета суюктук. Өтө былжыраган суюктук эмес. Май окшош. Май, кадимкидей май, потому что денеңе уже жаткандан кийин сени бычак сыяктуу эме кырып тазалашат. Ал моюнча кетпейт ал. Мындай жөнөкөй сүрсөң калат ал, денеңде жармашып чыкпай калат да. Эметип. Анан жардамчы аялдар, эркектерге аялдар анан бир бычак окшогон мындай эмеси менен аны кырат, полностью кырат. Жанында душевой бар, айыр күн сайын жаңыдан өздөрүнүн бир мочалкалары болот экен, жакшы, какой-то жасалган. Анысы менен бир сыйра сени сүртүп тазалап берет душуна. Анан калган сөз тазаланып калсың, анан калган өзүң жуунуп тазалан, анан өздөрүнүн коричневый ошого шоколадка столдун цветине окшогон бүт махровый халаттар болот. Анан ошону кийип чыгып комнатаңа барып кичине эс аласың. Но ал жерде 10 мүнөт эле жатасың. 10 мүнөттө сенден аябай тер чыгат экен. Жөн эле тердейсиң. Могу температура кандай болот? 40 градуска чейин. Эмеси ысыктыгы 40 градус. Мындай да, өтө ысык эмес, өтө мустак эмес. Ну прям такой адамга жагымдуу жылуулук да, жагымдуу жан дүйнөң жыргай турган жылуулукта экен. Аябай сонун да. Могу жерге чейин жаттым, көмүлүп, могу бүт колдорум бүт бар. Ушунчалык тердейсиң, эми ушундай тердейсиң, анан тиги аял бетиң арчып берип турат. Арча албайсың, потому что колдоруң бардыгы мазут. Анан кийин чыгарып келгенден кийин анан бир эме да. Мен 7 күндөн кийин аякты, менки. 7 күндөн кийин жок болду. Өзүм аны аңдый баштадым да. Не может быть дедим да. 7 күндөн кийин анан кийин ушунчалык эле жыргап, анан бирок бул эмени алгандан кийин мустак суга түшпөш керек. Только ысык суу. 6 айга чейин запрещает мустак суга түшкөндү. 6 айга чейин. Себеби дегенде, андан чыкканда мен август айында бардым, аябай ысык болуп турду. 30 канча градус болуп атты Азербайжандачы. Баягы нафталан сен бүт денеңдин ар бир клеткасын, ар бир порасын ачып салат экен. Жанагы тимел махро ичинен эме кофта, темный кийимдерди алып барыш керек экен, себеби кетпей калат экен. Кийинип жүрсөң дагы тимеле шамал үйлөйт да. Тимеле ар бир майда тешиктердин денеңе шамал киргендей да. Ушунчалыкчы. Сезгиш болуп. Сезип калат. Моментеле эме оронуп жүрөсүң да. Ошондой ысык болуп атса дагы. Анан ошо 7 күндөн кийин андан башка дагы бул жерде парафина лечениясы бар экен. Бекер ошо нафталан лечениясы бар экен. Парафина лечениясы бар экен. Анан кийин эме красный луч бар экен. Эмени сыйпап кайсы жерим, мисалы үчүн мен позвоночный грыжамда бар болчу, ошол жерге сыйпап туруп красный лучту коюп берет экен. А жерде жатасың. Электрофореси бар экен. Тизелериме, буттарыма коюп туруп ал жерге дагы эмени жиберет, электрофорез аппарат менен. Анан кийин жыл 4 лечениясы бесплатный. Андан башка туз комнатасы бесплатный. Демалуу. Туз дыханияңды тазалайт да, өпкөңдү тазалайт турган комната бесплатный. Бар отурасың, сколько хочешь отур. Туздуу комната. Туздуу комната. Таң атканга чейин отурсаң да болот, ачык да. Анан кийин эмеси бар экен. Банясы бар экен. Банялары эме сухой пар, и анан бир темеле влажный пар да. Темеле моундай суу куюлат, ошондой бар экен. Анан кийин эмеси шведский 3 мал шведский стол. Турциянын 5-звездный отельдери отдыхает. Тамактары укмуштай на убой. Ушунчалык сонун, укмуштай сонун тамактар. Аябай чынында эле берет экен. Анан кийин кечинде түшкө чейин почти бүтөт да. Эмелердин баарын лечениясын түшкө чейин алып коесуң, уже саат 1-2 чейин почти что бүтүп калат. Андан кийин кечке маал ошо жерде террасада сонун концерт, сонун өздөрүнчө эмелердин баарын оюндарды эметет экен. Бирок, к сожалению дегендей, бир кыргыз көргөн жокмун. Кыргыздан биз экөөбүз эле бардык. Жана менин жанымда бир жаш кыз, анан мен. Башка кыргыз жок. Казактар көп экен, орустар көп экен. Анан Америкадан
еврейлер көп экен. Анан башка өлкөлөрдөн келгендер көп экен. Чынындачы. Анан кийин печеньеси ушунчалык мага жакты. Мисалы үчүн 1 жыл болду, мен азыр жаңыдан кайрадан ооруй баштадым. Анан мага ошондо главврачы кетип баратканда айтты: "Сиздики уже хронический болуп калыптыр, уже жашыңыз деле уже 70ке чыгып". Сиздики эмне деп аталат ооруңуз? Просто этот позвоночная грыжа и этот костный артроз. Муун оорулар. Так, Грыжа. Позвоночный грыжа кетип калган жана протрузия болуп калгандары да. Анан кийин женский оорулардын аяктырат экен. Анан кожный оорулар. Псориаз, жанагы экзодерма, дерматический экзема дегендерчи сону аяктырат экен. Көрдүм мен. Псориаз деген аябай жаман неме да оору билем. Тимиле жаш балдар, кыздар келди. Бүттү калдайып калган да. Кожасы мондай тимиле өзүнчө бир эменен тимиле кобранын шкурасындай болчу. Кетип баратканда розовый болуп, таптаза болуп кетишти. Өз көзүм менен көрдүм ошончу. Анан кийин жанагы үйлөнгөндөр, балалуу боло албагандар күйөөсү аялдары менен барышат экен. Көпчүлүгү балалуу болушат экен. Лечение алышат экен өкөт. Эми сиз эмне сунуштайсыз? Мен сунуштайт элем биздин Кыргызстанда. Мен эмне үчүн ушуну сунуштагым келип атат? Мен бир жүрөгүм ооруган, душам ооруган дегендечи эми Жыргаланга бардым да, анын астындачы 2 жыл катар мен Жыргаланга барсам. Бүт эле кемпир чал деп ойлосоң, алардын баары жаш экен. Жаштары 50ден ашкан, өткөндөр 55те, 60ка жеткендер, жетпегендер, бөкчөй эле баары таяк кармап эле белим ооруп атат, бутум ооруп атат деп баса албай жүргөндөр да. Анан мен Кудайга шүгүр мен 70ке чыгайын деп калдым, бирок мындай басып ошо ходьба менен заниматься этип жүргөнүмө өзүмө ыраазы болуп, Аллахка ыраазы болдум ушунчалык до такой степени. Эми ошолордун баары ушунчалык кыйналып, анан отурганда сүйлөшүп, отурганда деги эч жерден мүмкүнчүлүк болгон жок, аякпай эле ушинтип жүрүп кете берет окшойбуз деп аябай сүйлөшүп, ушунчалык кейип, жашоонун жото кызыкчылыгы кетип калгандайын уктум да, калгандарынчы. Ошон үчүн мен айткым келет да, биздин Кыргызстандагы көбүнчө жашы улгайгандарда көбүнчө сөөк оорулар бар, чындыгында элечи. Анан кийин азыр жаштарда деле бар экен булчу. Азыр жаштардын 2ден 1 эле позвоночный грыжа дейт да, позвоночный грыжа. Мен таң калып атам аябайчы, жаштар кичикеле. Анан сколиоздор сонун кетет экен. Жаш балдардын сколиоздорчу. Жаш балдарда жүрдүм, ну, как подростокторду көп жүрдү ошо жерде. Азербайжандын өздөрү көп барышат экен. Анан кийин ошолор ошо барып, ошо жерден өздөрү лечение алса деп ойлойм да. Алып ушундай мендей болуп, мисалы үчүн мен 1 жыл эчтеке ооруган жок. Анан бирок главврач 2-нчи жылы келсеңиз, надолго забудете dedi да, мындай ооруду. Сиздики мындай хронический өтүп кетиптир. Анан 2-нчи жылы келсеңиз эле уже басылат деп ушинтип айтты да. Анан кийин ошон үчүн мен быйыл азыр барайын деп атам. Барып барам деген, менен барам деген, мен уже аяктын баардыгын изилдедим. 14 күн ошол жакта лечениеде болдум, 2 күн Бакуду көрдүм. Анан баардыгын изилдеп, ошо кантип барыш керек, каяктан каяка чейин Бакуга учуп барыш керек, анан ары Нафталан деген шаарга барыш керек. Бакунун өзүн 2 күн, старый Баку, жаңы Бакунун 2 күн кыдырдым, ошолордун баардыгын от и до, от А до Я дегендей логистикасын бүт баардыгын түшүндүрүп бере алам. И ошондой бир группа, авторский группа ачкым келип атат. Ушунчалыкчы. Ошентип биздин Кыргызстанда мен барам деген, мен ошентип айгайынчы деген адамдарга, мисалы үчүн азыр балдарга деле кайрылгым келет. Себеби дегенде менин да балам, кызым бар уже чоңоюп калышкан. Азыр ата-энеңерде действительно көрүп атат да, ата-энен, мисалы үчүн ата-эне ооруп турса, баланын деле жүрөгү ооруйт. Ушу айыгып кетсе экен, каяктан айыгат болду экен деп кейип балдар изилденип деле жаткандыр, может бытчы, балдар, кыздарыбыз. Анан таппай аткандыр ответчи. Если таппай жаткан болсо, ошолорго дагы айтат элеп, ошо мүмкүнчүлүк таап, ата-энеңерди ошо жакка Нафталанга жибергиле депчи. Жибергиле. Ошол жерден Кудай буйрса, может, вообще кээ жаңы башталып келсе, совсем эле айыгып кетет да, совсем эле айыгып кетет. Ошон адамдарга бир какой-то бир служение кылып, өзүмдү бир пайдамды тийгизгим келип, ушул авторский турду уюштуруп жатам азыр, Кудай буйрса. Но былтыр, конечно, арзан болчу. Быйыл самолет да кымбат болуп кетиптир. Азербайжанга туда-обратно самолет Бишкектен учат. Былтыр $400 менен учкан, быйыл уже
почти $600. Багаж менен $585 болуп калыптыр. Мен аны билдим. Анан тиги жерде лечениясы да кичине кымбаттаптыр. Бирок мен эсептеп чыксам, эми $1,500 тегереги 10 күндүк лечение, 2 күндүк мен Бакунун өзүнүн эски Баку, жаңы Бакуну көрүп, мен баргандан кийин Баку, биз мисалы үчүн азыр мен алып бара турган тур июндун аягы, июлдун 12-сине чейин экен. Анан Каспийский море аяктачы. Анан кантип Каспийский морего түшпөй келесиң? Мен ошон үчүн баратканда эле түшүрөйүн дедим. Себеп келатканда андай сууга түшүш болбойт. Анан ошон үчүн 2 күн көрсөтүп, Бакуну тияк биягын бардыгысын, анан келатканда сразу эле аэропортко келип эле бияка Бишкекке учуп кете тургандай кылайын деп атам да. Анан ошо кагылуучулар болсо, мага жазгыла, менин WhatsApp. Кимде ким мени менен Нафталанга барам дегендер, буту колу ооругандар, позвоночный грыжасы барлар, позвоночный протрузиясы барлар, шейный хондростору барлар, женский жактан страдайт эткендер, баласы жоктор, кожный заболевание менен ооругандар, бүт кожный заболеваниянын бардыгысы айыктыруучу жер Нафталан. Нафталан менен ошонун бардыгысы айыгат экен. Мен өзүм көрүп келдим. Ошон үчүн мен авторский тур 28 июндан 11 июлга чейин уюштуруп жатам. Ал жака мен өзүңөрдү ушул жактан Бишкектен алып кетип, ошо жака алып барып, 2 күн еще Бакуну көрсөтүп, старый Бакуну да көрсөтүп, жаңы Бакуну да көрсөтүп, Каспийский мореге түшүрүп, эми ошончо баргандан Каспийский морего түшпөй келсек анда обидно болот да. Андан кийин Нафталан шаарына 3,5 сааттык жол менен, трансфер менен, сонун машина менен алып барып, ошо жерден от А до Я эчтекеңер ойлонбойсуңар. Силер башыңар оорубайт, кандай болот, мындай болот деп. Ошонун бардыгысын мен өзүм көрүп келдим, билип келдим, анын баардыгын изучать эттим. Барасыңар, дарыланасыңар, жыргап эс аласыңар. 3 маал шведский стол, эмне кааласаңар тамактын бардыгысы бар. Еще сонун парктарда, еще алардын укмуштуу сонун экскурсиялары бар. Кечинде сонун дискотека, концерт бүт бардыгысын көрүп, өзүңөрдү айыктырып, сонун болуп, жап-жаш болуп Бишкекке 11-12-синде түнүшүнө келип каласыздар. Менин сунушум ушундай.